Жаңыдан ойгонгон досторубузга кутман каалап кетебиз, урматтуу достор. Ал эми эртең мененки көнүгүүлөрдү жасоо биздин ден соолугубузга аябагандай чоң пайдасын тийгизет. Бүгүн көнүгүү жасоонун жолдорун үйрөтө турган агайыбыз Райымбек Сатыбалдиев ушул боюнча маштыруучу. Андыктан достор, ордуңуздардан туруңуздар дагы биз менен биргеликте көнүгүү жасоону баштаңыздар. Саламатсызбы агай? Анда көнүгүүлөрдү баштасак. Анда саламатсызбы урматтуу көрүүчүлөр. Сиздер эртең менен азыр ойгонгон болсоңуздар, 1 стакан сүт же суу ичип алсаңыздар жакшы болот. Андыктан баштасак. Биринчи, дем алганча адаттагыдай эле энергиянын ойгонушун жасайбыз. Дем чыгарганча колдор чөйт. Ушуну 10 жолу жасап коебуз. 2 3 4. Ушул жасалып атканда тизелер кошо кыймылдап туруш керек да мына. Кол өдөбө чыкканда тизелер түзүлөт. Түшүп баратканда тизеге отурабыз кичине. 5 6 7 8 9 10. Болду. Жакшы, кийинки көнүгүүбүз? Кийинки көнүгүүлөр билектерден жасап чыгабыз. 1 2 Билек иштегенде чыкканак кошо иштеш керек бул жерде. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Эми ушунун экинчисин чыкканак менен кошо мындай түртөбүз. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Эми ошону карама каршысын жасайбыз да. Кайра сыртка, Биринчисин жасайбыз. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Эми чыкканакты кошуп жасайбыз. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Түшүрдүк. Эми колдорду мына далларга көтөрүп иштеп коебуз. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ар бир муундарды биз иштетип атабыз го. Ошондо ар бир жерде ички тарамыштар кыймылдап атканын сезип билиш керек да. Ошондо таасири жакшы болот адамдар иштегендечи мынаны. Мындай иштеп атканда бул жөн эле мынер иштебейт да. Мынерде мускулдар кошо иштеш керек да, мындай болгондочу. Ошону сезиш керек. Ошону эске алып кетебиз. Кийинки көнүгүүбүз мына. Колдорду белге алабыз да, астыга жатабыз. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Буда буттун аркалары тартылыш керек. Эми белдерди айландырып коебуз. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Карама каршы. 1 Агай, бул көнүгүүлөр белдин грыжаларына пайдасын тийгизсе керек, 5 6 7 8 9 10. Грыжа чыкканын себебичи, бир кокусун эртең менен гимнастикасы жок. Анан кийин ошол жерде бир оор жүк же бир туура эмес кыймылдан грыжа пайда болот да. О грыжа пайда болуунун себеби бул пластинкалар болот да омуртканын ортосунда. Ошолор бир жака ишип кетет да. Ошодон грыжа чыкты дейт. Анан грыжа чыкканда, грыжасы бар адамдарга турникке тартынганга болбойт. Эскертип кетсек, турникке тартынганда омурткалар чозулганда грыжа ооруткан жер оору басылып калат дагы, бир канча убактан кайра чоңойгонго мүмкүнчүлүк түзүп берип коет турник. Ошондуктан грыжанын жок кылган эмелеринин көнүгүүлөрү мына омуртканы түз кармайбыз. Колдорду мындай көтөрөбүз кичине. Мына биздин колду бир тукум тургандай элестеш керек да мына жерде. Ошо тукумдай. Анан баштайбыз. 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10. Ушул көп жол иштелиш керек да, жарым саат, 1 саат болупчу. Башыбыз кыймылдабай турат, жамбашыбыз да кыймылдабай турат. Болгону белди гана кыймылдатабыз, Омурткалар гана мындай болуп кыймылдаш керек да. Ошондо ички энергия айланганда ошол гыржаны жок кылып эметет. Жакшы. Кийинки көнүгүүбүз агай? Кийинки көнүгүүбүз буттарга отурабыз эми. Мына тизелерди кармайбыз дагы. Мына чачкабыз бар го. Ошо чачкаларды кыймылдатабыз. Колубуз мененби? Мына кол менен мына кармап алып туруп, мына капталдарга бир. Булнун кандай пайдасы бар? Бул тизеси ооруйт, анан тизем отурганда тура албай калам деп айтышат го көпчүлүгү. Ошол смазканы көбөйтүп берет да мындай кылган сайынчы. Азыр мен мына кыймылдатып жаткандачы, бир аз кычырап атат да, ал эмне себептен болот? Смазканын азайганын себеби ошондой болот. Эмненин азайганы? Ичинде майдын, тизенин чачканын астында май болот да, ошонун азайганын себебинен болот. Эми өтө ылдый кылабыз. Тегеретебиз ичкерге 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Аркага 1, 2, 4. Тизени түз кармайбыз. Аркага түз кармайбыз. Ошондо кыймылдайт. Эң көп дегенде муну канча ирет жасаш керек? Ушу тизе оорубай калганга чейин жасаш керек да. Дайыма эстегенде эле жасай бериш керек, э? Жакшы. Тизени бастырып аркага. Отуруп коебуз. 1, 2, 3, 4. Endi tutardı götürüp koyalım mı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Ne geliyor? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Эң son кийинки көнүгүүбүз? Ушун менен бүгүнкү көнүгүүбүз бүтү биздики. Кийинки чейин көрүшүүнү саламаттагыңыздар. Көрүүчүлөр, биз болсо Таңкы Коңгуроо программасында көнүгүү жасадык. Сиздер да биз менен жасадыңар деген ойдобуз. Биз болсо көрсөтүүбүздү улантабыз дагы. Көнүгүүдөн соң сөзсүз тамактанууга өтөбүз. Алдыңкы даам түрмөгү бир гана сиздер үчүн.